Анда эмес алгачкы суроо ушу валюта рыногуна байланыштуу болсун. Кубан мырза, айтсаңыз, ушул валютага байланыштуу өткөн аптада эле Улуттук банк 30 миллион доллардан ашуун интервенция жасады. Жазда эле март айында 69 сомдун тегерегинде болчу 1 доллар. Азыр мына 84 сом 70-80 тыйын тегерегине жетти. Интервенция жасалып эле келатат, доллар өсүп эле баратат. Бул көрүнүштү негизи мындай кандай анализ бересиз? Бул маселелер терең комплексине каралыш керек да. Не дегенде биздин Улуттук банктын бүгүнкү күндөгү валюталык режими бул мындай да, дүйнөдө эки мындай жээк бар да. Бир жагында толугу менен эркин сүзүүчү режим болот. Экинчи жагында фиксированный режим болот. Ушул жак бетте валюталык башкаруу режими деген болот да. Биздин Кыргызстан болсо ушунун ортосунда ар кандай аралашма режими бар да. Ошол режимдерди тандап алган да. Анан дүйнөдөгү таасирлүү экономисттер, Нобель сыйлыгын алган, бүгүнкү күндө МВФтеги иштеп жаткан эң чоң таасирлүү экономисттер өздөрүнүн илимий изилдөөлөрүндө айтат да, ушу Кыргызстанга окшогон мамлекеттер эгер ушул эки жээктин бирөөнү тандабай ортосуна туруп алса, бул мындай режим алардын экономикасына зыян келтирет дегенчи. Биздин Кыргызстан ушу болбой эле 28 жылдан бери ушундай режимде келе атат да. Эми силерге ошо зыянын айтып берейин. Эмне үчүн бүгүнкү болуп аткан доллардын көтөрүлүшүнө Улуттук банк өзү күнөөлүү экен да. Бизге Кыргызстанга жылдын башында пандемияга деп, жардамга деп 500 миллион доллар келген да. Ага чейин биздин алтын запастар, валюталык запастар 2 миллиард 400 миллион доллар болчу. Анан ошол 500 миллион келгенде 2 миллиард 900 миллион болуп калды. Бирок бул 500 миллион биздин экономикага кирген жок. Ошол 500 миллионго Улуттук банк акчаны базып, биздин өкмөткө багы дефицит болду да, бюджетибиз. Ошого берди. Өкмөт болсо бюджет аркылуу элге баягы айлык акы барын төлөдү да. Ошол маалда жылдын башында бизде 100 миллиард сомдун тегерегинде акча экономикада тегеренип аткан. Ошонун үстүнө бир 40 миллиардка жакын 35 миллиард акча кошулду. Анан акчанын сомдун массасы көбөйдү да. Демек, биздин валюталык рынокто баланс жоголду да. Ошол себептүү баланс жоголгондо долларга болгон талап көтөрүлө баштайт. Ал эми дагы улам бир аз көтөрүлгөн сайын психологиялык эме да. Мисалы, бизде импортерлор бар да. Алар бүгүн товарларын доллар менен алып келет. Эгер бүгүн сом менен сатса, дагы 5 күндөн кийин доллар көтөрүлүп кетсе, алар банкрот болуп калат, туурабы? Ошондуктан бааларды импортерлор дагы атайын көтөрүп турат, банкрот болуп калбас үчүн. Экинчи маселе интервенцияга байланыштуу. Негизи эле доллардын өсүшү кайсы бир деңгээлде түздөн түз сырткы жана ички факторлорго тиешелүү же баягы искусстволук жактан да бизнес жасообу? Бизде Кыргызстанда эч кандай фундаменталдык факторлор болгон жок. Доллардын кымбаттап кетишине. Бир гана фактор бул Улуттук банк жана өкмөт болду да. Ушул эки валюталык рынокто ушундай чоң чайкоочулук саясат жүргүзүп келатат. Бирок аны өздөрү түшүнбөй атат да, мындай эмне болуп аткан. Маселен, сентябрь айында Улуттук банк 60 миллион долларды интервенцияга сатты. Ошол жана резервден. Октябрь айында 59 миллион сатты. Азыр бир жуманын ичинде 30 миллион доллар сатты, туурабы? Бул деген эмне үчүн алар сатып атат? Баягы чыгарган сомдору кайрадан келип атат да, талап жаратып атат. Эми кайрабай резервден алып сатып атат. Эгерде алар туура мындай мээси иштеген саясат жүргөзгөн болсо, анда мындай болмок эмес. Мунун бардыгын Улуттук банктын ушундай шалакылыгынан, илимий эч кандай илимий негизделбеген саясатынан келип чыгып атат да. Мен ошон үчүн 7 жылдан бери какшап жүрөм да. Бул мындай кичине илимге негизделген ишти кылыш керек. Биз валюталык башкаруу системасына өтүшүбүз керек. Сом менен долларды байлашыбыз керек депчи.
Эми бул системаны дагы мээлери жетпей атат да, эми түшүндүргөнгөчү. Эми мен мисалы докторлук диссертациямды 20 жылдан бери ушул темага жазып келем. 1999 жылы, анан 2001 жылы эң биринчи студент кезимде эле ушу валюталык башкаруу системасын Кыргызстанга киргизиш керек деп жазгам да. Мындайча айтканда эркин болбош керекпи? Мисалы Улуттук банк өзүнүн бир акча алмаштыруу жайларын ачып ошол жерден туруктуу бир суммада сатып туруш керек деген пикирдесизби? Албетте, маселен Улуттук банкта бүгүн 3 миллиард доллар бар да, резерв. 3 миллиардка чукул. 3 миллиардты бүгүн 85 курс деп эле коеюн. 80ден көбөйтсөңөр 240 миллиард сом болуш керек. Валюталык башкаруу системасына киргенден кийин бизде Кыргызстанда 240 миллиард сом экономикабызда болуш керек, жана биз ошону резерв менен коргой алабыз да. Эми бүгүнкү күндө биздин экономикада болгону 140 миллиард сомдун тегерегинде акча жүрөт. Ошону биз коргой албай атат Улуттук банкчы. Бул деген мындай нонсенс да. Кандырса баягы маселеге келсек да, сомдун баягы күчүн жогорулатуу маселесинечи. Негизи эле ушу доллардан кайсы бир деңгээлде баш тартып, башкача жолго өтүүгө мүмкүнбү? Мүмкүн эмес, анткени себеби бүгүн дүйнөдө ошол 71 жылы кабыл алынган Ямайская конференция бар да, мировой международный валютный фонд. Ошонун негизинде өлкөлөр иштейт. Эми маселен бүгүн андай маселе, бир валюта деген маселе күн тартибинде турган жок Евразиялык эмеде. Анан дагы бир маселе, бул жакта туура айтып кетти маселеничи. Маселен мына сентябрда айттым 60 миллион. Октябрда 59 миллион сатты. Азыр болсо 30 миллион сатты. Эми мен 2015 жылыдагы Улуттук банк жарым миллиард доллар саткан. Жарым миллиард доллар саткан 6 айдын ичинде. Анан мен Улуттук банкка кат жөнөткөм. Силер жарым миллиард долларды кайсы банкка, кандай курстар менен саттыңар? Мүмкүн силер 3-4 сом маржа менен саттыңар. Биякта айтып атпайбы биздин коллегабыз? Канча менен сатылган белгисиз. Мисалы Россияда валюталык операциялар Центральный банк жүргүзгөн. Бардыгы ачык биржада жүргүзүлөт. Ал жерде көрүнүп турат ар бир эме, сделка. Ошондой ачык айкын болуш керек. Эмне үчүн силер жарым миллиард долларды сатканыңардын курсун көрсөтпөйсүңөр? Кайсы банкка саттыңар десе, Улуттук банк бул деген банковская тайна деп жооп берип койду да. Банковский тайна деген, эгер мен банктан счет ачсам, же бирөө банктан счет ачса, ошонун счету банковский тайна болот да. Улуттук банктын резервиндеги акча бул мамлекеттин акчасы, Улуттук банктын, бул элдин акчасы, бул прозрачный болуш керек. Андан кийин мен прокуратурага да кайрылдым. Ушулар эмне үчүн мага мындай жооп берип атат? Мен Кыргызстандын жараны катары мындай маалыматты алганга укуктуумун. Кene закон бар об информации деген. Мына ошентип прокуратурага кайрылсам, прокуратура жооп бербей койду да. Эми бул жерде түшүнүктүү да, канча деген банктардын баштары кетет да. Эгер мындай караганда, канча жылдан бери канча акча урдалган да. Кардарларга жетиспеген биздин коммерциялык банктар ошол мыйзамды кичине көзөмөлдөп койбосо болбойт. Бунун арты жаман болот да. Ушул коммерциялык банктар мындай пайда көрүш максатында интервенциядан Улуттук банктан банктар аркылуу жүргүзүп атпайбы интервенциянычы? Ушундан бир пайда көрүп аткан жок балар кайсы бир деңгээлде? Эми албетте. Пайда көрүп аткан болсо кантип өлчөйсүң? Албетте, валюталык рынокто өйдө ылдый болуп атканда пайданы көп көргөн ошо валюталык банктар болот да. Анткени себеби мына Улуттук банктан сатып алат 81ден. 2 күндөн кийин кайра 84дөн сатса жакшы пайда көрөбү? Жакшы пайда көрөт. Маселе мында эмес да. Маселе бул биздин Кыргызстандын Улуттук банктын өзүндө да. Улуттук банктар дүйнөдө экономикага күчтүү таасир берген, бул ошондой Улуттук банктардын таасири болот.
мисалы Европада Европалык централдык банк ЕЦБ деп коет. Марио Драги чыгып сүйлөгөндө бүт биржалар токтоп калат. Американын ФРС'нин башчысы сүйлөгөндө ал ушунчалык таасир берет да. Биздин улуттук банк канакей мыногу жарым жылдан бери эмне саясат жүргүзүп атканын, кантип ал кандай саясат, акча саясатын кантип жүргүзүп атканы жөнүндө мындай элге таасирдүү бирдеке айттыбы. Швейцариянын мен бир эле примерди билейин, көрсөтөйүн да. Убагында Швейцариянын кронасы өтө күчтүү болуп бараткан. Швейцариянын борбордук банкынын башчысы чыгып эле айтып койду, мындан ары кронанын кымбатташына жол берилбейт деп. Демек кандайдыр бир финансылык таасир бермек да. Бирок ал финансылык таасир берген жок, анын сөзү менен эле таасир берип койду да. Ошондуктан валюта саясаты бул бир эле интервенция эмес да. Бул деген эл менен болгон саясат болуш керек да. Элге түшүндүрүш керек да. Уран мырза айтып аткан баягы акчаларды алтынга айландырып сактаса, бүгүнкү күндө эмнеге биздин эл ошого алтынга айландырып сактабай атат? Буга маалымат гана жетишсизби же башка дагы мындай тоскоолдуктар барбы? Мен убагында 2013-жылы Кыргызстанга алтын сом системасын киргизейик деп Атамбаевка кайрылган болчумун. Тилекке каршы аны эч кандай мындай оюна да алып коюшкан жок да. Бизде мамлекеттик башкаруучу президент деген өтө эле тимеле кыйындар да аларчы. Анан маселе мындай да. Алтынды эмне кылса болот? Жөн эле сактаса болот. Тууран сактаса болот. Бирок ал төлөө каражат эмес да алтын. Ошондуктан менин идеям мындай болчу. Биз алтынга байланган кадимки сом чыгарайык. Алтын сом. Ал менен сен төлөсөң да болот, сактасаң да болот, банкка да салып койсоң болот. Анда эл алтын сомду сактамак. Бизде дүйнөдө финансылык борбор болуп айланганга мүмкүнчүлүктөр бар ошол системаны киргизип. Эгер ошол сиз айткан идея ишке ашчу болсо, бүгүнкү күндө мисалы айтып атпайбызбы, биз юаньга долларды аралаштырбай, юань менен Кытай менен товар алалы десек, биздин сомубузду алар албайт деп. Алтын болсо алмак беле алар? Алмак. Алтын болсо, ал алтын сомду алмак. Алтын биздин Кыргызстанда эле турмак, арабтар дагы алмак, сактаганга. Биздин банк системасына миллиардтар келмек. Миллиардтар. Бирок биздин башчылар укмуш акылдуу да. Акылдуу эместерди укпайт. Рахмат. Валюталык өсүү кетип баратат, товарлар кымбаттап атат. Өкмөт болсо азыр техникалык өкмөт, жакында шайлоо болсо жаңыдан куралабыз, биз кетебиз деген эле акыбалда турат да. Анан ушундай учурда алдыдагыга кандай мындай божомол бересиз? Эгерде биз экономикада системалуу өзгөртүүлөрдү жасабасак, эгерде биз жанагындай биздин саясат оюндары менен жүрөбүз да. Биздин саясат оюндары эмне менен концентрацияда. Бизге мындай конституция же бизге тигиндей конституция деген улак тартышмай да Кыргызстанда. Азыр бай сиз айткандын баарын жасаганга мүмкүн эмес да. Жакында конституциялык реформа баары жаңыланат. Ага чейин эл кандай кылып жашаш керек бул акыбалда? Ошого чейин эгерде акылдуу болсо, өкмөт дагы, улуттук банк дагы мындай терең ойлонуп өзгөрүүлөргө балыш керек. Анын ордуна улуттук банк айтып атат, сиздер кандай прогноз бересиз, сом эмне болот десе, биз сомго эч кандай прогноз бере албайбыз. Өзүңөрдүн оокатыңарды өзүңөр кылгыла билбейбиз деп атат да. А мындай деген эмне кереги бар анда? Сомдун. Анда биз долларга эле өтүп кетпейикпи? Бизге андай сомдун эмне кереги бар? Туурабы? Эми 20%ке арзандап атат сом. Улуттук банк ар бир жарандын айлык алып атат да, сиз сом менен айлык аласыз да, туурабы? Сиздин айлыгыңыздын 20%-ин урдуп алды 6 айда. Азыр улуттук банк прибыль менен чыгат.
ошо прибыльди жок эмеге төгүп берет азыр бюджеткечи. Сиздин чөнтөктөн 20% урдуп алды, эми аны кайра буну скрытный налог деп коет да. Аны бюджетке берет, эми бюджеттен дагы ошону дагы чыгарышат өкмөт. Анан дагы инфляция, девальвация болот да. Анан ушундай оюндарды жасай берсе, мен Кыргызстандын экономикалык келечегин мындай прогноздой албай жатам. Мен дагы жана улуттук банктай болупчу. Анда мен элге ачык эле айтам да, болду, эч кандай ишенбегиле улуттук банкка да өкмөткө, өзүңөрдүн оокатыңарды кылгыла, сомго да ишенбегиле, доллар менен жашай бергиле депчи. Бирок элдин баары сом менен айлык алып атат да. 20 жылдан бери агай туура айтты. 20 жылдан бери биздин ички дүң продукциябыз киши башына $1000 тегерегинде эле жүрөт. 20 жылдан бери Кыргызстанда 1% өсүш болгон жок. Эми ошол саясаттын эми улак тартышы берсин ал дагы эми конституциясы менен. Экинчи бир маселе Кол мырза, биз негизи өлкөдөгү аласа бериштер негизи сом менен жүргүзүшүбүз керек да, мыйзам боюнчачы. Эмнеге бул мыйзам иштейт? Мисалы, кыймылсыз мүлк алганда деле элдин баары келишимдер түзгөндө сом деп жазып коет, сомго которгондо деле жазып коет, бирок иш жүзүндө доллар менен аласа берсе болот атпайбы? Бул механизм эмне үчүн иштебей атат? Бул механизм иштебей жаткан себеби мен жана айтып өтпөдүмбү? Сом 3 функцияны аткарыш керек. Бул функцияларды аткарган жок сом. Бул функцияларды Кыргыз экономикасында доллар, евро аткарып атат. А мындай сомдун не кереги бар, эгер акча функциясын ойногой жаткан акчаны? Кимге керек ошол? Мисалы, сиз патриот болуп сом менен расчет кыласызбы? Эгер күндөн күнгө арзандай берсе, же сом менен сактайсызбы, күндөн күнгө арзандай берсе. Мына бизде депозитке 13% максимум депозитке салгандар минус 20% наоборот минуста отурушат да. А мунун бардыгын улуттук банк урдуп алды. Девальвация кылып. Сиз экономиканы өндүрүштү көтөрбөй туруп валюта менен күрөшүү мүмкүнбү негизи? Туруктуулук менен. Мүмкүн, эгерде жанагы мен айтып аткан валюталык башкаруу системасына өтсөкчү. Бул системада валютанын курсу импорттан, экспорттан эч кандай байланышы жок болуп калат. Анткени себеби улуттук банк өзүнүн резервтери менен жана денежный базаны коргойт да. Ошондо эгерде сиз 1 жылдан кийин, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин деле бир курс боло турганын билсеңиз, анда сиз доллар менен сактоонун эч кандай эмеси жок. Маселен, 5 араб өлкөсү бар. Ошо Ливан, Кувейт, Катар, Араб Эмираты, Сауд Аравиясы. Мына ушул 5 мамлекетте 71-жылы Ямайский конференциядан кийин алар нефть чыгарган мамлекеттер да. Анан ошондуктан алар мен жанагы айтып аткан валюталык башкаруу системасын коюп койгон да. $1 3.65 дирхам. Болду, арабтын оюна да келбейт, ушул доллардын курсу өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бирок аларда экономика башка, бизде башка да, бизде сырткы фактор таасир этет да. Аларга экономика мындай валюталык башкаруу системасында экономика доллардын улуттук валютанын курсуна таасир бербейт. Бул жерде башкача механизмдер ойнойт да. Бул системаны эми бизге менин өзүмдүн илимий башчым, ал менен бир топ консультация кылабыз, Стив Ханке деген мырза Джон Хопкинс университетинде. Бул мырза ошол 5 араб мамлекеттеринин бүгүнкү күндөгү корольдорунун, министр финансыларынын кеңешчиси болот. Восточный Европа, Чыгыш Европанын бир топ мамлекеттеринин президенттеринин кеңешчиси болгон. Маселен, Латвия, Литва, Эстония, Болгария деген мамлекеттерге ушу мен айтып аткан валюталык башкаруу системасын киргизгенде кеңешчи болгон да. Эми ошону айтып кетейин. Болгарияда ушул валюталык башкаруу системасын киргизгенден кийин 1 жылдын ичинде алардын улуттук банкынын резерви 4 эсе көбөйгөн.
Эмне үчүн? Анткени элдин колундагы бүт долларлардын бардыгы кайра улуттук банкка келген. Эгер бизде сырткы фактор башка да, эгер сиз азыр ушинтип башкаруу кылып, бир суммада кепилдик берем деп тура берсеңиз да, сырттан импорттолгон товарлардын доллар көтөрүлүп кетип, биз алардан кымбатыраак сатып ала баштасак, түздөн сөз таасир этет да. Мындай учурда кандай кылып сактайбыз? Бул система жеке адамдар үчүн жасалган система. Эгерде сиз айлык алып атасыңар, азыр сиздин айлыгыңыздын куну 20%га түшүп кетти да. Эгер биз ушул системада жылдын башында жашаган болсок, тескерисинче сиздин алган айлыгыңыздын куну 20%га өсмөк да. Сиздин айлыгыңызды көтөрбөй эле, сиздин айлыгыңыздын сатып алуу жөндөмдүүлүгү 20%га бийик болмок. Бул жакшыбы сиз үчүн? Кандай ойлойсуз? Алтында бир күн келип түгөйт да. Ошол учурда кандай кылабыз? Маселе мындай да. Азыркы убакта деле ошондой ситуация, агай айткандай ситуация болуп калышы мүмкүн болчу да. Бирок Кыргызстанда 28 жылдан бери, жанагы агай башында айтып кетти, платежный баланс. Кыргызстанга кирген акчанын массасы менен Кыргызстандан чыккан акчанын разницасы да ошол 28 жылдан бери плюс болуп келген да Кыргызстанда. Кыргызстанда ар дайым платежный балансыбыз плюс. Эмне үчүн? Анткени бизге мигранттардан келген акча, донорлордон келген акчанын массасы көп болгон үчүн бизде импорттун дагы көлөмү биздин ички дүң продукциянын 70%-ын түзөт. Эгерде андай акча келбесе, бизге импорт дагы келмек эмес. Кыргызстан дүйнөдөгү уникалдуу мамлекеттерден болот.